Echki менен койдун мисалындай. Эми кээ бир жерде echki болбойт, echkini билбейт, echkini силер барыңар билесиңер, а? Echkinin чычаңын билесиңер, чычаң деген эмнеси? Куйругу. Куйругу көтөрүлүп жүрөбү, түшүп жүрөбү? Көтөрүлүп жүрөт да. А койдун дүмбайсын билесиңер, дайыма түшүп турат да. Анан кой менен echki подружка болуп тур экөө. Дос болуп кетип астынан бир арып турган экен. Echki секирип өтүп кеткенден кийин койдагы секирсе куйругу көтөрүлүп, көчүүгө көрүнүп анан кайра түшкөн экен. Echki ичин турмуп алып жатып алып күлөтүм экен. Senin köçüğün görünüp kaldı. Senin köçüğün görünüp kaldı. Senin köçüğün sekirgende kötörülüp ketip görünüp kaldı. Dep gülüyor. Ana koy karab aytıptır. Öy meniki bir açılıp jabılıptır. Seniki pasten açık. Seniki sekirsen de açık. Sekirбесен de açık eken. Oşo gülüp atабыз урматтуу bir тууганым. Ошол биз жаман көргөн дааватчыныкы ошол койдун куйругундай эле. Анын путулган жарылган жерин көрүп, үй деп айтабыз. А бирок биздики жүрөк жарылып кеткен. Анын Кудайга кылган кызматын билесиңерби? Адамдар динге иманга чакырып атат. Тур, анын үйү камбагалыраак, жакшынака кийими жок, сеникинде дарк сүйлөй албайт. Пока ошондой азырынча. Бирок 10 жылдан көрөсүз, таптакыр өзгөрүп кетет урматтуу bir тууганым. Ал бечарараак жерден чыккан бала болушу мүмкүн, сен кыйынырааксың. Сенин бир азыраак мисал үчүн, койлоруң көбүрөөк мисал үчүн. Бирок кыяматка барганда ошолордун басына аш катып береби жокпу? Бай мактанса бир жуттук, эр мактанса бир октук деген сөз бар да. Ошон үчүн дааватчы келген урматтуу bir тууганым, дааватчыны колдоп, коргоп алышыбыз керек. Алай деген жер бар бу жерде, аркаңарда чоң алай деген. Ошол алайда, чоң алайда, чоң алай кеткен жеринде бир аксакал бар, өмүр бою совхоздун раиси болгон, бай адам. Анан Таш 90га келип калды, айыштабыз деп коебуз. Ошол киши дааватка чыгып келип, эми менин айылым адам келсе, ошол дааватчы аттууга казан астырбын деп касам ичип турматтуу bir тууганым. Азыр келсе дааватчыларга ошол айылда казан астырган болбойт экен да. Анткени бар тамагын мен кылам деп. Анткени ошо диндин кадырын көрдү урматтуу bir тууганым. Ошону билди. Ошон үчүн урматтуу bir туугандар, дааватчы келген убактан урматтагыла, сыйлагыла. Ал сага корккондон келген жери жок. Азыр бирөөдөн бирөө коркпогон заман. Айрыкча Кыргызстанда демократия ушундайчы. Чыгып алып, ол жаман деп кыйкырып кое бериши мүмкүн оңой эле биздечи. Бизде ак үй барпы деп түкүрүп деле коюшу мүмкүн, мыйзам чыгарса деле. Ошон үчүн сенден бирөө корккондон келген жери жок. Же бу сенин жериңе жериң сагынгандан келген жери жок. Ошол өзү жакшы көргөн жакшылыкты сага каалайын деп келип турат. Ошону ук урматтуу bir тууганым. Ошонун элчи, ал биздин маскатта. Ал биздин акыйдабызда болгону, биз молдолор ысыкка ылыкка көнүп алган экенбиз. Ошол ылыктан ажырабай турганда, ошол бизге адам топтоп берейин деп, адам кылып берейин деп, ошол дааватчы бизден мурда чыгып, ошол жака келип ушинтип кызмат кылып атат. Аны биз жаман көрбөшүбүз керек.